Урматтуу мекендештер, бүгүн бизге мына эжеке келип отурат. Жашы 70 жашта, 2 жолу операция болгон. Бирок мен операция болуп деле жакшы болбодум деп келип отурат. Демек, эң биринчи биз бүгүнкү даттануусун сурайлы. Бүгүнкү күнгө эмне болуп атасыз? Эки бутуңуз, ичиңиз, денеде эмне өзгөрүү болуп атат? Эки бутум тогу жамбаштан ылдый, чаттан ылдый, тимде тыршып тартат, той чыгат. Значит, бут сандар тырышып, уктабай чыгат. Басканыңызды аксап басасызбы? Басканда көптөр аксабай, мына мен ушу басып жүргөндө Кудай шөлдөн баса албай деле калганда. Операция жасадык 4-көр больницада. Анча деле жакшы болгон жок. Натыйжаны көргөн жок. Эмне болуп операция кылдырып калдыңыз? Ой, грыжа бар деди. Грыжа барып аркана 4 диск коебуз деди. Диск койду. Аны баары бир деле бутум ооруй берди, чымырап. Кайра аркандан операция жасайбыз деди, Жумабек. Арканан берди. Эли 10 күн деле чыгып кетип, мен 20 күн жатып көрчөм. 4-көр больница. Эч пайдасы жок. Берген жок. Кийинде операция жасайбыз деди. Эми мени караңыз. Ушуга чейин ушу операция болгонго чейин ичиңиз катат беле? Катчы эмес, ошо операциядан көп катып да, мында мен өсүп. Сиз операциядан кийин көбүрөөк жатып калдыңызбы? Көп жаттым да. Ооба, сиздин ичиңиздин катып калганы, бул деген ошол өтүңүз, адам чалкалап жатканда өт жакшы иштебей калат да. Мен дайым айтам да, урматтуу мекендештер, ич катуу бул өт куйбайтат деген сөз да. Канчалык сиз чалкалап жатсаңыз, ошон жолу өт куйбайт да, ошон жолу ичиңиз катып калат. Эми бүгүнкү күнгө сиздин биз бул видеону мен эмнеге чыгаргым келди, урматтуу мекендештер? Болгону гана ошо ичиңиз жатыр, ошо болобуз. Бай жет өлчөп бир кес дегенде дагы бир тастыктайын деп атам да. Жет өлчөп бир кес дегенде дагы бир тастыктайын деп атам. Кыргызда жети өлчөп бир кес дейт да. Демек, кесе турган мезгилдер болот. Мисалы өт жарылып кетсе, аппендикс жарылып кетсе, дагы бир кандайдыр бир авариядан адамдын ичи жарылып калса, авариядан буту сынып калса, буларды острый, экстренный случай дейт да. Мына ошол мезгилде операция кылсак болот. А башка убакта жети өлчөп бир кылыш керек. Эми чындыгында биринчи адам өзүбүз күнөөлүүбүз да. Өзүбүз эч нерсе кылбастан, эч ким бирөөлөрдүн айтканын, натуралдык ыкма менен дарылаган врачтардын айтканын кылбастан, химикат дарыга жабышып жүрө беребиз дагы, анан ошондон пайда көрбөй, акырында кайра барганга кесилгенге туура келет да. Мына канча деген дарыларды ичкен болуш керек. Эми сразу эле бул эжекенин буту ооруп, сразу эле ооруна сразу операция бара койгон жок да. Буга чейин бир дарыларды ичип жүрдүңүз, чынбы? Дарыларды ичип жүрдү, эптеп операция жок, бир жолу аракет кылды, бирок болбоду, анан бир күн ооруп анан кесилгенге туура келди. Эми мен азыр ушунчалык ким келсе эле айтам да, давайте мына төрөлгөн баладан баштап, жаш келиниң болобу, кызың болобу, балаң болобу, давайте силер натуралдык нерсеге өткүлө деп безилдеп атам да. Натуралдык ыкма деген сөз бул туура тамактануу. Давайте Кыргызстан нан жебей коелу, сүт ичпей коелу дагы, и сахар жебей коелу. Мына ошондо биз Кыргыздын сонун генин алып калабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, сөзсүз түрдө кыймылдаш керек. Биз каерден көрдүк эле биздин апаларыбыз, аталарыбыз 70-ке чыкса дагы унчукпай отура бергенин. Бардык жак өзүнүн ишин кылган, ош пакта терген, нарын мал баккан, талас тамеки тиккен, көл дагы өзүнүн жумушун кылган. Демек, эч качан биздин апаларыбыз, аталарыбыз пенсияга чыккандан кийин деле отуруп алган эмес. Ага чейин болсо, вообще эле эч бир адам эч качан бекер отурган эмес. Азыр эмнеден ооруп атабыз? Азыр көп отургандан, көп телефон тиктегенден, нервничтеткенден, кантип байсам дегенден, ушу жыргалчылык заман оңой эле келип калса деп нерв системасын кыйнагандыктан адамдар ооруга келип калып атабыз. Эми ошол ооруга келтирбеш үчүн азырдан баарын үйрөтүшүбүз керек. Жаш балдарды үйрөтүшүбүз керек, келиндерди, балдарды баарын үйрөтүшүбүз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, хорошо, сиз ооруп калдыңыз.
эми ооруп калгандан кийин эле биз элестетебиз, азыр мен врачка барсам ушу алтын таблетканы жазып берсе эле мен иче койсом эле мен сонун болуп калсам деп. Жок, ошондо да сиз өзүңүздү дарылайсыз. Ошондо да сиз мен айткан 5 көнүгүүнү жасап турушуңуз керек. 5 көнүгүү дегенди 5 колдой жаттап алышыңар керек. Ошол 5 көнүгүүнү өзүнчө издеп табасыңар YouTube'дан, алып бар. Ошо 5 көнүгүүнү үйдөн жасай бересиңер. Мына азыр мага оору келген адамдарды мен сөзсүз түрдө үйдө 5 көнүгүү отургузуп коём. 5 көнүгүү отурат, андан кийин диетага, сууга, анан дагы анча-мынча башка майда чүйдө көнүгүүлөргө отургузуп коем дагы. Ошол 10 көнүгүүнү адам жасайт. Эми биз эмне кылабыз? Биз мына эжекенин ичин азыр көрөлү. Операция болгон эми кээбиркилер эми жок эле адамды айта берет деп дагы айтып калышы мүмкүн да. Демек биз азыр ичти көрөбүз мынакей. Так. Мынакей. Бул мына операция болгон жер. Мына операция болгон жер. Осак бул жерде дагы бул эмне, бул жак жөнү майдын эмеси экен. Мынакей операция болгон жерден ушундун айынан мынагы бут кыйналып, эч кандай жакшы болгонду сезбей атамын. Кымбат дары десе деле алып ичип атамын, кымбат укол десе деле алып атамын, кымбат медцентр десе деле барып атамын. Бирок мен ал жерден натыйжа эмне болду? Алган жокмун. Натыйжа албай атамын. Эми сен дагы бир жашап көрчү деп келиптир. Хорошо, биз дагы өзүбүздүн натуралдык ыкмабызды жасайбыз. Анан кийин результат болгон болсо кайрадан бул эжеке өзү айтып берер. Урматтуу мекендештер, алдын алуу керек. Алдын алуу керек. Профилактика. Анан кийин адам тяжелый ооруга келбейт. Мен сиздерге саламаттык каалаймын.